Assalamu алейкум достор. Сиздерге азыр кызыл өңгөчүбүздүн сезгенибиз тууралуу бир аз айтып бермекчимин. Аны илимий тилде эзофагит деп айтабыз. Ал кандай оору десеңиз, мына тамакты биз оозудан чайнадык, чайнап туруп жутабыз. Жутканда мына ушул жерде ушундай орган бар, труба түрүндөгү. Эми узундугу жана энди буга караганда чоңураак болот. Эми мүмкүн болушунча жасаганга аракет кылдым. Ушул жерде жайгашкан труба түрүндөгү орган, мышечный орган, ушуга тамак түшөт дагы мындан келип туруп ашказанга өтүп кетет. Ушул биздин кызыл өңгөчүбүз. Кызматы ошол тамакты өткөрүп берүү. Бирок бардык органдар орган сыяктуу ушул органыбыз дагы ооруп калышы ыктымал. Анын сиздерге 3-4 белгисин көрсөтүп өтмөкчүмүн жана эгер ошол белгилер сизде бар болсо, сөзсүз түрдө гастроэнтерологко көрүнүш керек болот. Анткени өз алдыңызча эч качан айыгып кете албайсыз. Демек, бул биринчи белги оору. Оору ушул анатомиялык жайгашкан жеринде, ушул жерде оору катталат. Мына орган турган жерде оору катталат. Жагымсыз сезим. Оору ушул жерде эле катталбастан мына моюнга чейин бериши мүмкүн, аркага дагы берип калышы ыктымал. Көбүн эсе тамак жегенде жагымсыз сезим болот. Такалып калгандай болот, кырып өтүшү мүмкүн. Ушундай белгилер бар. Дагы 1-2 белгиси бар кызыл өңгөч сезгенгенин. Бул болсо